Урматтуу мекендештер, кечээ күнү Украинада аябагандай маанилүү, биз үлгү алчу окуя болду. Украинада жаңы президент келди. Мурдагы куду, мурдагы артист, бийликте турган президентти, олигархты, аябагандай бай адамды 73% менен утуп алып, жаңы президент болуп шайланды. Бул Украинанын туура жолго, демократиялык жолго, адилеттүү бийликке, мыйзамдуу мамлекетке кадам таштап атканынын негизги көрсөткүчү болуп эсептелет. Биз Кыргызстан Украинадан эмнени үйрөнсөк болот? Менимче, биздин абалыбыз бир топ Украинадан башкачараак, оор. Себеби биздин тегерегибизде бардык авторитардык мамлекеттер, бардыгы күчтүү президенттер, мамлекеттерин бардыгы бекем кармап турушат. Андай мамлекетте өзгөрүү кылыш, ошол мамлекеттер менен курчалып турган мамлекетте өзгөрүү кылыш аябагандай оор болуп эсептелет. Себеби Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Россия бизге аябагандай көп басымдарды жасап турат. Алардын ортосунда туруп, демократиялык, адилеттүү, мыйзамдуу мамлекет куруш чынында эле оор. Бирок ошентсе дагы биз Украинадан үйрөнчү бир маанилүү нерселер бар. Алардын кээ бирлери биздин өлкөдө дагы бар бүгүнкү күндө. Мисалы мен айтат элем, Кыргызстанда бүгүнкү күндө жеткиликтүү деңгээлде сөз эркиндиги пайда болуп калды. Биздин жарандар массалык маалымат каражаттары бийликти сындагандан, бийликтин туура эмес жактарын таап чыккандан коркпой калдык. Бул аябагандай маанилүү нерсе болуп эсептелет. Экинчи азыр Кыргызстанда өнүгүп келаткан нерсе бул тынч, мыйзамдуу чогулуш эркиндиги. Биз бул баалуулукту, бул биздин эркиндигибизди бардыгыбыз коргогонго, өнүктүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Үчүнчү, биздин мамлекетте биз колубуздан келишинче чыныгы реформаларды талап кылалы. Сот реформасын, укук коргоо органдарынын реформасын, КГБнын реформасын, билим тармагындагы реформаны жана жергиликтүү бийликтин реформасын. Бул дагы аябагандай маанилүү нерсе. Төртүнчү, 2020 жылы бизде шайлоо келет. Таза шайлоо, ачык шайлоо, адилеттүү шайлоо болбосо, мамлекетти башкарууга коом каалаган, реформа жасай ала турган, мамлекетти өнүгүүгө алып келе ала турган адамдар, мамлекетти башкаруучулар бийликке келе албайт. Ошондуктан биз 2020 жылы колубуздан келишинче добушубузду сатпаганга, мамлекеттеги башкарууга келаткан депутаттардын акчанын күчү менен келишине бөгөт койгонго аракет кылышыбыз керек. Мына ушул нерселерди бардыгыбыз аракет кылып, бир багытка кадамчытай турган болсок, талап кыла турган болсок, пикирлеш кыла турган болсок, анда биз келечектүү, биздин кыялыбыздагы жакшы Кыргызстанды, адилеттүү Кыргызстанды, мыйзамдуу Кыргызстанды курганга көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Биз Украинадай, Грузиядай, Молдовадай, Армениядагыдай жакшы келечектүү мамлекет кура алабыз. Мен силерден бардыгыңарды сөз эркиндигин, чогулуш эркиндигин, таза адилеттүү шайлоону жана чыныгы реформаларды талап кылышыңарды суранам.